بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Allah'ını bilgim geledi. Birinci bölük, ikinci tema. Allah'ın ululuğu kançalık. Sözlerimdi kun koyup oquşun üçün, dağırağı, жазгандарымды көңіл бөліп оқушың үшін ғана жақшы мамиле қылып жатат деп ойлобо. Бирок, бұл суроону бергенге да акың бар. Ким билет, Алла улуу деген сөздү кулагың канча бир жолу уккандыр. Улуу дегенде, улук деген маанини эле эмес, Алла Тааланын баарынан чоңдугун да ойлогонуң анык. Канчалык чоңдур деп кыялданган кезиң болду беле? Бул суроонун жообу да узунураак, бирок түшүнүктүү жана жеңил кылып берүүгө аракет кылалы. Ошентсе да сабырдуу болуп, аягына чейин угушуң керек. Алгач сага бир суроо берели. Сенин боюң эниңдикинен чоң, бирок канчалык чоңдук кылат? Айталы. Сеники 150 сантиметр, эниңдики болсо 100 сантиметр. 150 минус 100 барабар 50. Демек, сен эниңден 50 сантиметр чоңсуң. Сенин канчалык чоң экендигин аныктоо жеңил болду. Анткени сенин боюңду эниңдикине салыштыруу аркылуу билүү жеңил болду. Мындан түшүнүктүү болгондой, бир нерсенин чоңдугун билүү үчүн башка бир нерсе менен салыштырып көрүү керек. Эми темабызга келели. Алланын чоңдугу канчалык? Сен айтып көрчү, Алланы эмне менен салыштыра алабыз? Менин боюмдан ушунча даража чоң деп айта аласыңбы? Албетте жок. Андай болсо, бул суроо оюбузга келгенде, же бирөө бизден сураганда, ушуну алгач билишибиз керек. Бул суроо туура коюлган эмес. Ката суроого туура жооп изделбейт. Туура келбеген ачкыч менен үйүбүздүн кулпусун ачууга аракет кылган сыяктуу. Демек, үйүбүзгө кирүү үчүн туура келген ачкычты табышыбыз керек. Тагыраак айтканда, туура жооп алуу үчүн туура суроо берүү зарыл. Мисалы, Алланын улуулугу кандай улуулук? Тоолордун, океандардын, жердин, күн системасынын, галактикалардын жана ааламдын чоңдугу менен Алланын чоңдугу салыштырылбайт. Жогорудагы санагандардын баары бири-бирине же башка нерселерге салыштырып өлчөнөт. Аалам баарынан чоң экени белгилүү. Ал эми Аллага улуу деген сыпат берилет. Мисалы, сенин боюң эниңдикинен чоң, бирок атаңдыкынан кичине. Демек сенин боюңдун чоңдугу абсолюттук чоңдук эмес. Бул ааламдагы бардык нерсенин чоңдугу сенин боюң сыяктуу салыштырмалуу гана. Тоолор чоң, бирок океандар андан да чоң. Океандардан болсо жер бети чоңдук кылат. Жерден күндүн чоң экени белгилүү. Ал эми күндөн да чоң жылдыздар ааламда толтура. Демек, булардын баарын жараткан Алла Таала абсолюттук нукура улуулукка ээ. Аалам ичиндеги нерселер бири-бирине салыштырмалуу гана чоңдукка ээ. Алла болсо салыштырууга мүмкүн болбогон жападан жалгыз теңдешсиз улуулукка эгедир. Алланын өзү, заты, акылбызга сыйбайт. Жер планетасы күндү айланып жүрөт. Жана күн жерге салыштырмалуу 1 миллион 300 миң эсе чоң. Күн системасы жайгашкан Саманчынын жолу галактикасында күн сыяктуу жана андан да чоң 2 миллиард жылдыздар бар. Ааламда Саманчынын жолу сыяктуу галактикалар 250-300 миллиардка жетет. Эми өзүбүздү ушул аалам менен салыштырып көрөлү. Элестеттиңизби? Өзүңүздү ааламдын кайсы бөлүгүнөн көрө алдыңыз? Менимче, аалам менен жерди салыштырсак, атомдон да кичине болуп калат. Эми ушундай гигант ааламды жараткан Алланын өзү албетте акылыбызга сыйбайт. Алланын улуулугун кантип түшүнөбүз? Тарыхтагы Мухаммед кыргыз улуу адам болгон дегенде эмнени түшүнөсүз? Анын 30 метр бою, 5 метр колу, буттары да 10 метр деп ойлобойсуз. Чынбы? Мухаммед кыргыз улуу адам болгон дегенде анын мыкты жетекчи болгону, кыргыздардын башын бириктиргени жана
жат душмандарга каршы баатырдык менен күрөшкөнү сыяктуу чоң иштерди жасаганы түшүнүлөт. Ошондой эле анын бул сыяктуу барандуу иштери аркылуу тарыхта калганын түшүнөбүз. Мына ушул сүйлөмдөгү улуу деген сөз жогорудагы тоолорго карата колдонулган чоң деген сын атооч сөз менен салыштырылбайт. Экөө таптакыр эки башка маанидеги сөздөр. Анда сен Алла улуу дегенде Алланын затын эмес, Алланын жараткан нерселерин ойлонгонуң оң турбайбы? Анткени эч бир нерсе жок кезде эле бар болгон. Тагыраак айтканда, ар нерсени жоктон бар кылган жараткан өзү эч нерсеге окшошпойт. Биз акыл оюбуз аркылуу Алланын затын эч качан биле албайбыз. Акыл эсибиз аны ичине сыйдыра да албайт. Алланын жараткан нерселерин ойлонгондо гана анын канчалык улуу экенин түшүнөбүз. Денедеги миллиарддаган клетканы бир убакта кыймылдаткан Алла Таала албетте улуу. Таш топурактын арасынан даамдуу мөмө жемиштерди өстүрүп койгон Аллах Таала албетте улуу. Бир убакта миллиарддаган гүлдү ачылдырып койгон, асмандагы булуттардын ичинде сууларды ташып, өзү каалаган жайга тамчы жаан кылып жаадырган Алла Таала албетте улуу. Жерди саатына 108.000 чакырым тездик менен күндү айлантып койгон, бул тездик менен жер бетиндеги кумурскага да зыян жеткирбеген Алла Таала албетте улуу. Көзүңдү жумуп кайра ачканда эмне көрүнсө, ал да Алланын улуулугун айгинелейт. Куштардын учуушу, адамдардын басышы, жолборстун чуркашы, дарактын өсүшү, балыктардын сүзүшү, гүлдөрдүн ачылышы, шамалдардын шуулдаган үнү, жылдыздардын жымындашы, наристенин күлкүсү, баардык нерсе Алланын улуулугун бизге таанытып турат. Анткени булардын баары Алладан башка эч ким кыла албай турган иштер. Анын кудурети баарына жетет. Алла эң эле кудуреттүү, анын чебердиги баарына жетет. Алла ашкан чебер, ал ырыскысы менен жер бетиндеги баардык жандыкты тойгузат. Алла ырыскы берүүчү, ал баарын көрүп турат. Жада калса караңгы түндө кара таштын астындагы кара кумурсканын канча кадам басканынан бери толук көрүп турат. Алла көрөгөч, ал баардык нерсени угат. Жада калса ичиңдеги сөздөрдү да угуп турат. Алла угуучу. Ушулардын баары менен Алла эң улуу. Аллаху экбар, Аллаху экбар. Ар бир намазда, мунараларда азан ушул сөздөр менен башталат. Аллаху экбар, Аллаху экбар. Ар бир мусулман намазын ушул сөз менен баштайт. Бул сөз менен рүкүүгө кетет, кыямга турат, саждага барат. Ажылар Аллаху экбар деп Каабаны зиярат кылат. Айт намаздарында кайра-кайра бул сөз кайталанат. Дегеле мусулмандардын эң көп колдонгон сөзү ушул. Аллаху экбар. Корккондо, сүйүнгөндө, кайраттанганда, жеңишке жеткенде тилибизде бул сөз дайым даяр турат. Биздин тилде эң эле жакын мааниси Алла эң улуу дегендик. Бирок бул сөз башка улуу нерселердин ичинен эң улуусу деген маанини түшүндүрбөйт. Алланын улуулугу башта айткандай эле башка нерселер менен салыштырылбайт. Алла нукура улуулукка эгедир, ага тең келе турган эч нерсе жок.